Достор, бүгүн Кыргызстан саясатында абдан көп жаңылык бар го. Кеткен министрлер кайра келип, жаңы болгон министрлер кайра кетип, депутат менен министр урушуп. Кечээ ошо Эрулан Кокулов менен Каныбек Иманалиевдин бир ортосундагы пикир келишпестиктердин жөнүндө бир оюн билдирип кетейин дедим эле. Биринчиден, Эрулан Кокуловду жакшы тааныйм. Негизи ниети түз жигит, эл деп жүрөт, негизи жер деп жүрөт, патриот жигит. Бирок колдонгон ыкмасын колдобойт элем. Ал блогерлерге жарашса, бул мамлекеттик чиновникке жарашпаган бир жүрүм-турум. Бирок министрлерди көзөмөлдөп туруш керек албетте. Депутаттар элекилүү болгондон кийин министрлердин алып бараткан иштерин көзөмөлдөп, тактап, талап кылып туруш керек. Аларга эл ошондой аларга бир жоопкерчилик берген депутаттарга. Бирок ыкмасын башкача колдонуш керек эле. Бүгүн болсо Каныбек Иманалиевди жумуштан алып жиберишиптир. Эми ошо ишин тагатып карабаган үчүн за ненадлежащее исполнение своих обязанностей деген формулировка менен жумуштан бошотушту. Эми кечээ нааразы болуп калды эле ошо элдер. Китеп жетпейт мектептерге. Мектеп директорлору болсо бизге мугалим жетпейт деп. Эми министр болгонуна Каныбек Апашевич бир жарым жылга жетпесе керек. Бул 30 жылдан бери чогулуп жаткан маселени бул жарым жылда чече албай турчу маселе болчу. Ал эмес президент да чече албайт. Ошондуктан менин оюмча убакыт бериш керек болчу. Министр келгенде абдан аябай жакшы бир законопроектти колдоп, президент кол койду. Эми ал ошол законопроекттин астындагы НПА дегендер бар, жанагы нормативно правовый акты, ошолордун баарын тең түздүп, анан ошо законопроект, жаңы закон ишке ашат да. Ал жаңы закондо абдан сонун нерселер каралган, ваучерный система каралган, пилоттук режимде көп лицензиялар, аккредитация, лицензирование деген баары алынган. Абдан жакшы бир жемишин берет, эгерде ошол закон иштеп кете турган болсо. Эми балким азыр министр кетти деп, ал ошол иш, ошол сонун демилгелер аягына чейин балким тилекке ашпай калышы мүмкүн. Эми бул нерседен жалпы ушул бүгүнкү саясий аренада болгон жаңылыктардан кандай бир окуя алышыбыз керек? Биз ошо адамдарга байланып, адамдардан чоң нерсени күтүп, көнүп алыптырбыз. Ошо министр кылат, президент өзгөртөт депчи. Бардыгын өзгөрткөн бул общественный запрос, бул элдин талабы. Эл кандай талап койсо, канчалык туура талаптарды койсо, канчалык ошолорду көзөмөлдөп турса, ошону кайсы президент келбесин, кайсы министр келбесин, ошол элдин талаптарын аткарганга аргасыз болот эле. Ошон үчүн элибиз агарышы керек, элибиз эмне талап кылганды билиш керек. Шайлоолордо бизге футбольный площадка салып бер, могул жолубузду оңдоп бер, трансформатор коюп бер дебей, образование системасында, билим берүү системасында, саламаттык сактоо системасында бизге ваучердик финансирование киргизгиле. Энергетика тармагында альтернативдик энергияны өнүктүргүлө. Же болбосо бажы, кечээ айтып кеттик эле, бажы системасында ошо асикуда системасын киргизгиле, прозрачный болсун, контрабанданы жойгула деген талаптарды коймоюнча мындай иштер жүрө берет. Министрлер келип кете берет, реформалар жүрбөй ордунда тура берет. Ошондон эң негизги чакырыгым, үгүттөөм бул өзүбүз дагы эл өзүбүз кандай реформаларды кылыш керек ошону билип алалы, окуйлу жана ошолорду талап кылалы.